Проекti жазып, Energo Holding компаниясы менен биргеликте ушундай ийгиликке жетиштик десек болот. Негизинен бүгүнкү келген ушу күн энергиясы менен иштөөчү аппараттардын жалпы саны 50 комплекти 50 кожолукка жетет. Ал эми бул каржыланып аткан тарап Абер Азиатский банк развития деп Абер тарабынан каржыланууда. Примерно бир 100 000 сомдон ашыгыраак ар бир комплект аппарат. Анан бул аппараттардын ичинде ошол энергия алчу аппарат, кошо мына бир телевизор, азыркы заманбап холодильниги менен мына ошо бир жана ресиверин кошо койсо эле санарик телевизордон иштейт. Ак Жол айыл өкмөтүндө Аксы Токой чарбасынын техникасы менен ички жолдордо аракет кылдык. Бирок бул жерде тоолуу шарт болгондугуна байланыштуу бир ЧС болуп кетет. Башка болот ошол убакта жолдорубуз бузулуп атат. Кудайым буюрса ал боюнча дагы район деңгээлде иш кылып атабыз. Кудай кааласа бул дагы өзгөрүүлөр болуп калат. Келе аткан маселе өтө орчундуу маселе болчу. Буюрса ошол маселенин бүгүн мына чечилгени турат. Өзүңүздөр күбө болуп атасыңар азыр ушул Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен буюрса бүгүн чечилип атат. Өзүңүздөр билесиңер, силердин жазган ар бир кайрылууңар Жалал Абад областынын өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн дагы тиешелүү кайрылуулар барган бизге убагында. Өкмөттөн, Кыргыз Республикасы өкмөтүнөн тиешелүү тапшырмалар болгон бул маселе боюнча. Жашаганбыз биз ушу жаш кезибизден кыйынчылык биздин пешенебиз өткөн деп жашап келдик. Өтө сүйүнүчтүүбүз. Баардык адамдарга чоң рахмат. Биздин жашообузду жеңилдетти.